Алтынбек Осмоналиев Талас электр тармактар ишканасынын релелик коргоо жана автоматика кызматынын жетектөөчү инженери. Учурда Талас районунун Талдуу Булак айылында жайгашкан Жамалбек Түлөбердиев атындагы көмүк чордонунун реконструкциялоо иштерине катышууда. Жетектөөчү инженер эски электромеханикалык релелик коргоо жана автоматика панелдерин заманбап микропроцессордук терминалдарга алмаштырууда. Жаңы орнотулган жабдуулар жогорку тактыкты жана ылдамдыкты камсыздоого мүмкүндүк түзөрүн белгилейт. Мурун бизде электромеханик релелер аралаш панелдер болчу. Арден мисалы информация алганда бир аз убакыты да көбүрөөк кетчү. Жана ошондой эле жана маалыматтарыбыз кечирээк болчу да бергенге. Азыркы ушул микропроцессорный терминалдын эң негизги кызматы кандай защитадан өчтү, кандай противоаварийный автоматикадан өчтү, ошонун баары бизге так жана толук түшкөнгө мүмкүнчүлүктөр койду да. Ошонун негизинде биздин оперативный персоналдар бул маалыматтын баарын керектүү кызматтарга толук жана түз айтып, ошонун негизинде туура чечим кабыл алганга жана элге светти эртерээк түшкөнгө мүмкүнчүлүктөр пайда болду да. Аталган көмөк чордонго жалпысынан 10 жаңы санариптик релелик коргоо жана автоматика панелдери орнотулган. Бул микропроцессордук терминалдар компьютердик системалар менен байланышып, жабдууларды көзөмөлдөөнү жана башкарууну жеңилдетет. Мындан тышкары Жамалбек Түлөбердиев атындагы көмөк чордонун Токтогул ГЭСи жана Фрунзе көмөк чордону менен байланыштырган 500 киловольттук аба чубалгыларынын коргоо системалары дагы жаңыртылууда. Токтогул ГЭСинен чыккан 500 киловольт Түлөбердиев подстанциясына келген чубалгы 509-та оңдоо жумуштары жүрүп жатат. Турумдук азыркы учурда 355-карагайда изолятор оштуруу жана ошондой эле сцепной арматураларын жана зымдарын текшерүү, верховой осмотр жумуштары болуп жатат. Талас электр ишканасына жогорку аба чубалгы кызматынан быйылкы жылга 3000 даана ашык изолятор оштуруу жумуштары болуп, ошондой эле утурумдук жана капиталдык жумуштары жүргүзүп жатабыз. Биздин кызматта азыркы учурда 12 бала иштейт. Облус калкын электр энергиясы менен өзгөлтүксүз камсыздоо маанилүү. Бул иштердин алкагында аталган көмөк чордондо эмгектенген кызматкерлер үстү-үстөгү жылдын күз-кыш мезгилине болгон даярдыктарды дагы көрүшүүдө. Иштеп аткан нерсе эскилиги жетет. Анын суроо өтөт дегендей жаңылануу бул жакшы нерсе. Биздин огу азыркы алмаштырган оборудованиялардын срок службасы мурда өткөн, мындай вообще системада жок. Болчу эч ким пайдаланбайт. Бир гана биздин подстанцияда турчу. Анан азыркы жаңы проект менен келип жаңы оборудование коюлуп атат. Мунун өзгөчөлүгү селективность деп коет. Авариялык ситуацияда өчүп күйгүзүү эң минималдуу срокто бүтөт. Талас облусунда жалпысынан 26 көмөк чордон бар. Жамалбек Түлөбердиев атындагы көмөк чордонундагы аткарылып жаткан иштер Талас облусунун электр энергиясы менен камсыздоодогу ишенимдүүлүктү жогорулатууда маанилүү кадам болуп саналат. Сеймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.